акыркы жылдардагы мына дүйнөлүк климаттын глобалдык өзгөрүшүнүн негизинде суу чарбасында же болбосо суу пайдаланууда өтө курч маселелер пайда болуп атат да. Мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк изилдөөлөрдүн негизинде 50-жылга чейин дарыялардын сулуулугу өтө көбөйөт деген. Себеби биздин мөңгүлөр күн ысып кеткендиктен өтө көп эрип, дарыяларда суу көбөйүп туруп, анан суу 50-жылга барып вообще эле суунун таңкыстыгы өтө курч пайда болот деген тыянак жүргүзүшкөн да. Эми биз акыркы жылдары ошолордун негизинен пайдаланып изилдеп көрсөк, действительно биздин мына областыбыздагы 6 дарыя тең ошондой алардын айткан законуна туура келип атат. Биздин дарыялар негизинен кар жана мөңгүлөрдөн пайда болгондуктан күндүн ысып кетиши менен, анан климаттын өзгөрүп, жаан-чачындын аз болушу менен жаз айларында, мисалы үчүн март, апрель, май айларында как раз эгин тигиндерди тигиш мезгилинде суу аз болуп калып атат. Дарыяда суу кирбей, ошол эле мезгилде бизден кеткен сууларды Өзбекстан алат да. Өзбекстанга да өтө кыйынчылык болуп атат, Тажикстанга да кыйынчылык болуп атат. Ушул жерден уже мындай эл аралык кичине бир түшүнбөйсүздөр келип чыгып атат да. Эми бул маселени мындай карай турган болсок, эл аралык деңгээлде бул маселелерди чечиш мамлекеттердин гана прерогативасына бериш керек деп ойлойм да. Эми мисалы үчүн суу бизден кетип атат деп туруп эле биз буруп алабыз, же болбосо батарканча куруп топтоп алабыз, бул деген сөздөн алысыраак болушубуз керек да. Мамлекеттин көрсөткөн мамлекеттер аралык чечимдердин негизинде иш алып барышыбыз керек. Ошол мына мамлекеттер ортосундагы түшүнбөстүктөрдүн келишип чыгышына биздин эл же болбосо массовый эмелер себеп болбош керек деп ойлойм да. Мына жакында эле өзүбүз көрдүк ошол маселелерди. Эми айта турган болсок, мына суунун аздыгы келип чыгып атат. Ошонун негизинен сууну пайдалануунун өтө көп ыкмалары бар. Мисалы үчүн жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугаруу, жамгыр жаудырып сугаруунун өзү эле жамгырлатып сугаруу менен баягы буулантып сугарыш дегени бар. Ол өз ара да бөлүнүп кетет. Ошол эле биз жаман көрүп жүргөн мына жөөктөр аркылуу сугарабыз деген дагы өзүнүн дагы 5-6 методу бар. Сууну үнөмдүү пайдалана турган. Мисалы үчүн биз сууну койуп жөөктөн чыгып пайнап чыккандагы 2-3 саат же болбосо 4-5 саатка чейин баягы жөөктүн бети капкарайып чыкканга чейин сугарабыз да. Бул сугарыш өзү туура эмес. Воздушный баланс деп коет агрономияда. Баягы суу тамырда өтүп, баягы тамагыга чейин сууланганда уже эмеге кислород жетпей өсүмдүккө. Бул наоборот зыян. Ошондуктан жөөк менен сугарда өзү 5-6 түрдүү сууну сактай турган эмелери бар. Эми азыркы күндө бизге популярный болуп элге тарап атканы мына көлмөлөрдү куруп алып, тамчылатып сугаруу өтүп атабыз. Тамчылатып сугаруу, көлмөнү куруп алып, булардын дагы азыркы күндө бизге элибиздин биринчи кадамдары болуп атат. Бирок жакшы эле результат берип атат баштагандарчы. Бирок мен ойлоп атам, мындан кийинки этаптарда биз агрономияны колдонушубуз керек болуп атат. Себеби бизде бир эле коонду алып көрө турган болсок, коон мисалы үчүн 90-120 күндө быша турган эме да. Вегетациялык аралыгычы. Азыркы жаңы коондор чыгып атат, 60-45 күнүн аралыгында быша турган коондор болуп атат. Ошондой агрономияны да пайдалана туруп, агрономия эрежелерге, жаңы ыкмаларга да өтүшүбүз керек болуп атат да. Анан жанагы эме деп атпайбызбы? Тамчылатып сугаруу. Тамчылатып сугарууда азыр куруп иштетип аткан адамдарды мен барып көрүп жүрөм. Турба менен барып туруп көчөттүн астына чыкканда шыралдатып эле агызып койгон да. Шалдатып. Көчөт чыгып турат, көчөттүн асты көлмө болуп суу көлдөп турат да. Бул деген баягы көчөттүн эмеси бар да, корневой шейка деп коет. Баягы тамыр менен өсүмдүктүн баягы сөңгүгө кете турган жерде өзү мындайча айтканда биз киндиги деп коебуз. Ошол киндиги сууга тийип уже өсүштү кайтып начарлатат. Ал 2-3 жылдан кийин ал кургап калат. Тамчылатып сугаруу болгондон кийин ошол моментин таап туруп тамчылатып сугарыш керек да. 2 саат агызып койбой, 4 саат тамызып койсо уже ошол эле норманы берет да, мисалы үчүн. Анан шаркыратып баягы көчөттүн айнасын толтуруп сугарып койгондо бул ылайыбыз сууга тоюп алат дагы тамыр тарапка сууну өткөрбөй коет экинчи эмеде. Анан жерлери жарылып көчөттөрдү өлтүрөт. Эми
суунун сактоо же болбосо үнөмдү пайдалануу методдорун киргизген менен бирок агрономиянын дагы шайкеш ашып жүрүш маселеси келип чыгып атат да бул жерден. Мырза, эми бул негизги нерсе ушул Кыргызстан эле ушул жолдорго өтсө биз сууну үнөмдөй алабызбы, же буга жалпы ушул Орто Азиядагы суу муктаждыгы бар мамлекеттер жалпы бир эл аралык деңгээлде өтүш керекпи? Мен мисалы үчүн мына суудун башы деп турабыз, бизде ушунчалык таңкыс болгондон кийин бизден өткөн суу аларга Өзбекстанга, Тажикстанга да өтө эле таңкыс да, мисалы үчүн Казакстанга чейин жетет, өтө эле таңкыс. Алар дагы өтүш керек да, алар дагы мисалы үчүн өтүп атат. Өзбекстанда бизге караганда алдыраак кетип атат, Тажикстанда болуп атат, мисалы үчүн Казакстанда болуп атат. Алар дагы сөзсүз өтүш керек да. Бул эми глобалдык маселе, адамзаттын алдына келген. Бул эми жана сиз айткан 25 жыл аралыгында биз толугу менен өтүп бүтүшүбүз керек. Эми 25 жылдын аралыгында толугу менен өтүп бүтүшүбүз керек деп бизден эч ким требовать эткен жок. Мисалы үчүн дүйнөлүк кемелер бизден талап кылган нерсе жок. Бирок биз өзүбүзгө түшүнүп атабыз, үнөмдөшүбүз керек экен деп турупчу. Мисалы үчүн бизде мына Лейлекте, Кадамжайда, Баткенде эмелер болгон экен. Мына мисалы үчүн Баулдагы БСР, Маргондагы БСР, Кара Суудагы БСР, Карамойлок деп коебузбу. Ошолор курулган экен убагында. Алар баягы келген селден, анан талаадан алып келген булактын суун камдап алып туруп, жазда иштетиш боюнча. Бизде Баткенде да, Кадамжайда да курулган экен, бирок бизде иштетилбей калган экен. Мен ошолордун турган жерин барып көрүп, изилдесем, мурун курулган экен, бирок иштетилбей калып кеткен экен да. Азыр эми ошондой нерселерди курушубуз керек. Мындай жаандан келген, селден келген сууларды топтоп жазында кайра иштетиш боюнча. Бул маселе ушундай эле маселени Өзбекстанда дагы, Тажикстанда дагы уже маселеси келип атат. Биздин мына сайдан түшүп кеткен, мына чоң сайыбыздан кеткен бир селибиз эле бир водохранилищеден суу кетет, аны Баткенден өтүп кеткенде. Азыр батыр мына жакта Өзбекстан территориясы өткөндөн кийин алар водохранилище куруп, ошол селдин суун топтошко аракет кылып атышаттыр. Уже бир тобу курулуп да бүтү Өзбекстандачы. Анан мындан сырткары дагы сууну үнөмдүү пайдалануу, ошол эле учурда сууну үнөмдүү ичкен эгиндерге дагы өтүшүбүз керек. Негизи азыр башталды мына бадам, дагы бир суу аз колдонулган. Кээ бир мына Европадагы өнүккөн мамлекеттер жанагындай култунайларды өстүрүүнү бир аз чектеп, биз ага суу тапкандан көрө импорттогонубуз жакшы экен дегендей да. Бизде дагы бир мамлекеттик программа болуш керек. Бизде да мамлекеттик программа болуш керек. Мына азыр эми айыл чарбашылыкта баягы суу жөнүндө закон, жер жөнүндө закондорду кабыл алып атат. Негизги мына мыйзамдык негизде алгандан кийин, өзүндө нормалар кабыл алгандан кийин мүмкүн ошол өтөт. Бул мамлекеттин дагы эмеси аракети күчтүү болуп атат. Мисалы үчүн мына суу чарба башкармалыктардын, райондордун аларга обязательный программа коюп туруп, 30 гектар, 70 гектар, 100 гектардан Кадамжайда, Лейлекте, Баткенде тамчылатып суугаруу системаларын курдуруп, ошолорго бак эмелер кылып атат. Эми баягы тамчылатып суугарга багышталган дарактар бар, өсүмдүктөр да, мисалы үчүн. Алардын тамыры кичинекей болот. Биздикиндей эле баягы сөңгө көлөкөсү каерге жетсе тамыры ошол жерге жетет деген сөздөн алысыраак болот да. Булар компактный тамыры болот дагы, уже тамчылатып суугарга негизделген болот. Анан сууну көп талап кыла турган, мисалы үчүн 120 күндүк эме кылбай, коон кылбай, 60 күн, 45 күндүк коон кылыш керек. Мисалы үчүн биздин баягы өзүбүздүн жайларды көрүүчүбүз эле элдер айтып жүргөн 80 күндө сабакта, 90 күндө табакта деп. Андан башка күрүчтөрдүн сорттору чыгып калды. Базер деген 17-20 түрдүн эсептедим өткөндө. Булардын вегетациялык периоду аз да, вегетациялык мезгили аздаган, значит, азыраак сууну талап кылат да. Ошондой культураларга өтүшүбүз керек. Бул энди суу пайдалануу менен агрономиянын экөөнү шайкеш алып кетпесе, муну түшүнүш кыйын да элгечи. Элге ошону түшүндүрүш керек. Акыркы суроо Мырза, эгерде биз ушул сиз айткан нерселерге өтпөсө, бүгүнкүдөй кайдыгер мамиледе жүрө берсек, ар кимибиз өз билгенибизден 2050 жылдан кийин кандай коркунучтар күтүшү мүмкүн биздин айыл чарба тармагын? Бизди ушинтип жүрө берсек, 50 жылдан кийин бизде барыптыр, мына мисалы үчүн азыркы өстүрүп аткан эгиндерибизди ал мезгилде совсем өстүрө албайбыз.
даже көгөрүп артып жакшы түшүм ала албайбыз эптеп. Мисалы үчүн 1 гектардын ордуна бир 10 соток өстүрүп калышыбыз мүмкүн да. Бул эми келечек дагы кандай болот? Бирок ошол нерсе күтүп турду да, азыркы биздин түшүнүк боюнча. Барып суу танкыстыгы келип чыгат. Бул жөн гана дыйканчылык эмес. Мына таза суу маселеси да келип чыгат биздечи. Себеби биздин таза суубуз жер астында суулар биздин мөңгүлөрдөн, биздин карлардан, ошол тоонун арасында, таштын арасында сиңип кеткен суулар келип биздин таза суу бассейнибизди ошолор түзөт да. Бул өтө глобальный маселе.